Перчатканы кийдик, туугандар. Ак перчатканы кийдик. Майды алдык багаждан. Капотты ачабыз. Бул биздин 21-жылкы Volkswagen Polo автоунабыз. Май жейтти. Анан майны текшерип туруп май куюп туруш керек. Ночко жумушка чыгып аткандан кийин достойно чыгыш керек, Барыңарга ассаламу алейкум, силер Аким Кейджи YouTube каналындасыңар. Мен атым баягы эле по-прежнему Гүлжигит болот. Бүгүн буюрса саатыбыз 19:26 болуп атат. 17 апрель. Түнкү сменаны бир көрөлү дедик. Алдын ала айтып коеюн, түнкү смена көптөн бери чыга элек. Мисалы 6-7 ай үйдө эс алган болсом, ошол 6-7 айдан бери ночты көрө элекмин. Азыр бир аз мындай коркунуч болуп атат. Ноч кандай өтөт экен депчи. Ошон үчүн мага алдын ала ийгилик каалап койгула. Эгерде ушул видеороликти көрүп аткан болсоңор, диваныңарда отуруп алып же кайрада болсо да, анда демек мен ночты ийгиликти аяктаган болом. Так, Москвада коэффициент кып-кызыл жанып турат, карагыла. Фиолетовый болуп. Вот, ребят, көрсөткөн 0 заработок 17 апрелге баштап атабыз жумушту. Каналда биринчи жолу болуп аткан болсоңор, подписаться деген кнопканы басып кеткиле. 7000ден өттүк, кудайга чексиз шүгүр. Дагы выше планканы үйдө көтөрөлү, дагы басып кете берели. Жумушту баштадык. Приборный панель освещениянын бардыгыны яркости минимальныйга түшүрдүк. Телефондорду темный режимдерди жандырдык. Жумушту баштайлы иншалла. Алдын ала ийгилик каалап койгула. Барыңарга да бир жолу ассаламу алейкум, кеттик. Азыр эле бир жакшы инсанга видеозвонок чалып сүйлөшүп атып, билип калдым. Бүгүн ыйык Рамазан айынын Лайлатул Кадр деген кадырдын күнү экен. Бүгүн ночко неспроста чыгып аткан экенмин да. Мен негизи билген да жокмун. Азыр айтып калгандан кийин деп койдум. Удачно чыгып турмун депчи. Так, линияга чыктык. Заказ бербей жатат го, 1 мүнөт болуп атат уже. Чөтө ордубуздан битке жылат окшойбуз, ордубуздан битке жылалы. Негизи билесиңер го, мен күндүзү деле саат 1, 2, 12лерде жумушка чыгып, чак түштө түнкү саат 1, 2, 3, 12лерге чейин деле жүрө берем да. Вот, ошону деле мындайча эсептеп койсо, ночтун жарымы болуп калат да. Ал эми азыр болсо полноценный ночь болуп аткандан кийин жанакындай бир аз ой басып атат. Вот, ар жагы 1-2 саат чыдап койсом, ночь өтүп кетет экен, кайра таң атат экен. Могул горнолыжный каток снежком деген, оказывается, бузулуп атыптыр. Ордуна бир жилой комплекс түшсө керек, билбейм. Ким Кадыр түндү тосо турган болсо, барыңарга сабыр тилейм, жана Кадыр түн күнүңөр менен куттуктайм. Биринчи заказга баратабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп атат дагы. Алла колдой турган сөздөрүбүздү айтып алалы. Кеттик андай эмес. Пассажир чыкпайт го, Пассажир чыкпайт го. Биринчи заказды бүтүрдүк, пассажирди алып келдик. Мага ушундай пассажирлар жакпайт да. Өзүнчө жанакы чересчур внимательный болуп алышат го. Стрелочка загорелась. Здесь направо, потом левее, следующий поворот. Здесь направо и последний подъезд. И пистолет болсо бардачокты алып туруп, эшикке алып чыгып туруп, тарс деп башын жарып атсаң. Конечно, тамаша, достор. Кандай болбой эле койсун. Ошол, туугандар, мен негизи мурун ночто иштеп эле жүргөм. Мен үчүн бул бир открытие, ачылыш эмес. Эми жаңыдан ночко чыгып иштейм дегендер болсо, ошолор үчүн бир кеңеш болсун менден. Ночтун жаман жакшы жактарын айтып коеюн. Ночто иштеген бир чети жакшы. Трасса бош, машина аз. Любой жака заказды ала бересиң, кете бересиң. Трасса бош. Любой жака дегенде кандай, МКАДтын ичинде иштесеңер жакшы. Эми заказ берип, жакшы жирный заказ болсо, за МКАДдан чыгып кете бересиңер, базар жок. Жаман жактарын карасаңар, кидать эткендер болушу мүмкүн. Хулигандар, маньяктар, ушундай Кудай сактасын, өзү ары кылсын, Кудай андай нерселерден. Но ошондой жаман чипо ситуациялар деле болуп калышы мүмкүн. Поэтому өзүңөргө этият болуп, сак болгула.
ночко иштегендер. Көпчүлүккө маалым туугандар, мен автоунаанын кайсы жерден кайсы таксопарктын арендаға алганымды. Вот. Ушул экранда көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгашкан, ушул телефон номери боюнча чалып сүйлөшүп көрөсүңөр. Арендаға автоунаалар барбы депчи. Комфорт плюс, эконом бүт беришет. Вот. Көргүлө туугандар, чалып. YouTube'да момундай видеолор көп кетти туугандар. Выкупка автоунаасын өткөрүп берет дегенчи. Анан сүйүнүп эле көрөсүң да, шашылгыла тиги бу деп описание тема коюп коюшат. Кирсең эле туугандар, момчанчы машина 21-жылкы пробег, момча автомат коробка, туп, короче. Выкуптан өткөрүп берет. Первоначальный взнос 86 миллион сурайт. Калганын 76 жыл 1,5 миллионун өзүңөр төлөп аласыңар дегенде эле угулабыз силерге да. Ни в коем случае я не осуждаю их. Да, чисто так к слову эле айтып койдум да, хахатайып койгула депчи. Мага негизи ошондой эле угулат, ошондой эле көрөм да, ошондой видеолорду көрсөмчү. Жакын жердеги эле поездкалар болуп атат. Негизи 241 рубль дейт. Так, буга чейин заказ алдым эле, ошол менен алып калыптыр. Так, ладно, поехали. Ну что там? Опа! Улица Речная, 37А дейт. Кудайга шүгүр, заказдардын баары эле что-то коэффициент менен берип атат. Түндө, ночта бардыгы көпчүлүгү жумуштан кайтып атышат. Магазинде продукт алып келип атышат үйлөрүнө. Ошол туугандар, Атаман таксопаркына кошулуп иштеп аткандар барбы я? Жазып койгулачы. Мен Атаманда иштейм дегендер. Анан Атаман таксопаркына чалып атканда дагы мен Гүлжигиттен Аким Кейджи YouTube каналынан көрүп калып чалып атам десеңер, аларга да бир аз эме болот да. Демек отдача бар экен рекламадан депчи. Ошол туугандар, билесиңер да, парктын комиссиясы 2,5%, акчаңарды 24 четке моментальный комиссиясы жок четип аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар 3000 рубльга чейин, таксиге тийиштүү полный пакет документ жасалат, путевой лист, страховка, рецензия, договор аренды, ушул сыяктуу. Экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Грузовой курьер, доставка алар дале бар. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге болот. Айырмасы жок. Москва, Россия, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Өзүнүн айдоочулардын арасынан бир айдын ичинде бир жолу кызыктуу акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Вот, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, жумушуңарды кылып жүрөлү. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Кимовский проспектке келип калдым. Парковка токтоптур. Мен эме алып алайын дейт, ичимдик алып алайын, анда дальше где-то взять я доплачу деди, короче. Жака азыртка туш керек. Типоктап келип коюп турмун, энең турган поездка 600 рубль болду. Бул мага 450 берди, дос баласы да 150 бериш керек. Тиньковдун банкоматына айда, анан бергем мана азбука вкуса деп келдик. Бул кичине чегип алган эме экен энең турган. Ушундай адамдар жаман колду кармайт да. 202 заказ өткөрүп ийдим. Аягы жакшы бүттү. Мас абалында болуп атса дагы чыгып бир нерсе кылып атып, чегип алган. Мас абалында дагы бир нерсе кылып атып акчасын алып чыгып берди. Анан могуна карагылачы. Мен сүйүктүүм деми. Ана агрессивный турат го, я көздөрүндө хмурый цвет алып. Жумушка чыгып атканда Люберти жака барбай эле коеюн, берип эле койсуң заказ дейсиң да. Ошол жака алып келип коет да. Эми азыр Люберти тараптамын, бирок конкретно Любертиде эмес, Некрасовкадамын. Вот. Люберти эмне үчүн жаман, эмне үчүн начар район билбедим, айта албайм го, бирок мага бул нерсе кандай келип калды. Мен деле башка видеоблогерлерден же башка таксистерден угуп калам. Любертига барбай эле кой депчи. Люберти жаман депчи, болбойт депчи. Вот, ошол. А так мен лично айта албайм кайсы район жакшы, кайсы район жаман депчи. Любертини ошол көпчүлүк адамдардын айтышы боюнча эле мен деле ошондой Люберти начар деген ассоциация болуп калган мендечи. Вот. Люберти Некрасовкага келип калдык. Азыр пассажирди чытап, эми
домойду басып койдум. Саатыбыз 12:49 болуп атат. 12:49. 4 saat, 4,5 saat кандай өтүп кеткенин билбейсиң. Этик ак спортчукачан көрдүңөрбү? Вот ошол эме тиги Некрасовкадан 38 мүнөт жол жүрүп келдик. Могу кайсы жерге келип калыптырбыз? Так, быстренько. Киевский метро жака келип калыппыз. Почти Киевский метро жака чейин келип турбуз. 38 мүнөт. 1016 рубль болду. 950 рубль наличный бар, ошону берейин депчи. Хорошо дедим. 950-нү бердим, мынакей. 950 ушул жерде. Анан дагы 66 сом, 66 рубль жетпей калды. Ладно, жөн кой десем, не, брат, месяц Рамазан, я тебя должен перевести, я тебя не должен остаться должником деп телефон номерим жазып алды. Эми типа картама привязан номеримдичи. Картама привязанный номерим жазып алды. Которбойбу билбейм. Кайра түшүп артка жылып баштасам кайра келип, ты номер, брат, верно записал, а то я боюсь все-таки долгов анамна дейт. Верно написала, конечно, десем. Дейт, көрөбүз 66 рубльди которбойбу. Вроде бы алдаган жок. Ишенебиз, надеемся на это, да? Негизи 5000ге сдачам барбы деп 5000ди көрсөттү. Жок, мен 5000ге сдачам жетпейт дедим. Ишенбейм да, негизи ошо 5000ге дегендергечи. Жок деп коем, бар болсо делечи. Ошол, короче, будем надеяться, что 66 рубльди которуп коет депчи. Вроде бы мындай бородатый, солидный эле кийинген, нормально, аккуратно эле кийинген көрүнөт. Месяц Рамадан ояк деп сүйлөдү. Будем надеяться, короче. Дагы бир заказ алдым. Некрасовкадан домойду баскан жерден центрге алып келди. Центрден еще да бир заказ. Бирок бунун подачасы 9 мүнөттүк подача экен. 9 мүнөт бул мени күтпөйбү белгисиз. Бара береличи. Москва Ситинин берки капталынан, берки бетинен, набережныйдагы берки бетинен акырын баратабыз пассажирга. Саатыбыз канча болду? 1:59 өттү туугандар. Түнкү 1:59 өттү. Баланс 4200 рубль болду. 4200 рубль. Нормально. Дагы биртке иштесек 6000 же 5000 болсо нормально. Кудайга шүгүр. Едем. Так, у нас 6 минут осталось. Дотерпите, да? А вы можете остановиться напротив остановки? Дорогу просто переедете? Да. Хорошо. Уктуңар туугандар, эки кыз примерно 30 жаштан өткөндөр. Точно орус эмес да. Ичип алышкан. Поездка отурушту, машина отурушту. Бир 10 метр жылгандан кийин эле бирөөсү "Можете остановиться" дейт. Токтоттум. Жанакы Москва Ситинли набережныйдан. Туруп эле кустум, не кылды, бир нерсе кылып келди, дагы отурду кеттик. Кутузовский проспектте уруп баратам. 80-де да ал жердечи. Дагы "Можете остановиться" дейт. Так, дагы токтодум. Дагы бир нерсе кылды, анан эптеп МКАДтан өтүп Одинцового киргенде разворотко 6-7 мүнөт калды эле, чыдап тургулайм десем, там надземный переходдон өтүп кетебиз, остановкадан токтоду. И артка кайрылып, алар түшүп атканда свет чандырып, ничего не забыли деп карасам, салфетка мусорго алып калып турган. Салфетканы алып туруп, эми жөнөйдү эле, поликте карасам, поликте телефон жатат. И телефон забыли десем, деп сүйүнүп телефонду алып кетип жылат эле. Это ваш телефон был десем, да, дейт. Сомнение кармап, билбейм, буга чейинки пассажир адекватный эле орус болчу жанакы. Кстати, жолдо келатканда ошол чалды. Брат, я тебе вернул долг депчи. Посмотри, пришло, не пришло депчи. Сбербанкка тарс кирсем 100 рубль поступил дейт. 100 рубль кириптир. 100 рубль катар койдур, жанакы 66 рубльди которо турган жигитчи.
красавчик дедим. Красавчик, все, деньги поступили, спасибо, все хорошо вам деп койдум. Ошол. Бул экөөнүн эңирайын 2 жолу косту бирөөсү. Бирөөсү болсо мындай чихать этип атат, чүчкүргөндө бир токтобой 10 жолу чүчкүрдү болуш керек. Ортосунда бир 30 секунд дем алып 10 жолу чүчкүрдү. Нерв кылып бүтөт да ушундай иш. Ночтун ушул жери жаман да. Жалаң эле мастардар кандай клубтардан үйгө, там эмелерге ташып отурупчу. Бардан үйгө ташып, клубтан үйгө ташып, ичип алган лепс мас эч нерсени билбейт, машинаңды кусат, пачкать этет, чехолдоруңдучу. Ошондой нюанстары да бар да. Но пока ничего, продолжаем. Шарике келип калдым тугандар, Шарике келдим. Одинцовдон Шарике заказ берди. Саатыбыз 4:51 өтүп атат, таң атып атат. Мен домойду басып коеюн десем, что-то домой иштебейт. Жок. Мой район эле жанып бар экен. Эми по делам мен домой жок болуп атат. Неге билбейм. Же болсо келгенден кийин сөзсүз түрдө синяя зона, көк зонага кирип, как положено, очередке туруш керекпи, же эмне билбейм жыгып. Я домой хочу. Үйгө басып койсоң, заказ показалып барганча биздин белгиленген убакыт саатыбыз болот. Ошондон четко ясно эсеп кылып чыгарып көрсөтүп бермекмин силерге. Радиодон азыр уктум. Москва шаарында таксист болуп катталган 600 миңдей адам бар экен. Ал эми анын ичинен 400 миңдей автоунаа кыдырып жүрөт экен. Адамдарды эки жакка ташып. Действие иштеп жүрүшөт экен. 400 миңдей машина. Элестетке день ночь бөлүнүп 400 миңдей машина тутугатышат. Вот факт. Эрте бүтүрүп салдың деп урушпагыла тугандар. Саатыбыз 5:31 өттү. 18 апрель болуп кетти. Эсептей турган болсок тугандар, киребиз баланска. Так, баланска киребиз. 2276 рубль. Ал эми 17 апрелдики 3197. 3197 рубльга 2276 рубльді қошқанда, туғандар, 5473 рубль болот экен. Анын ичинен 1700 рубль аренда, накопительный депозит 250 рубль, ужин 400 рубль. Бензин куйган жокмун. Бензин кече куйган болчумун, ошол бензиним жетти. Километраж боюнча айта турган болсок, тугандар, башында чыкканда 140.478 километр болчу, азыр 140.463 километр. Анда көрсөтүп коеюн. Ишенбей калгандар болуп турган болсочу, фокусировка болчу. 140.763. Саат боюнча тугандар 19:26 плюс-минус 19 жарымда чыкканбыз. Эсиңерде болсо, азыр 5:30 өттү. Ошондо мен ровно 10 саат убакыт кетириптирмин. 10 саат убакыт кетириптирмин. Чөнтөккө таза 3123 рубль. Ошондо общий итог кыскартылганда эмне болду? 3123 рубль, 285 километр, 10 саат убакыт кетти, 4, 9, 13 заказ кылтырмын. Бул сменама да разымын. Кудайга чексиз шүгүр. Уйкум келип, эсинип, мындай бир эми болгон жокмун. Все бодро, все четко өттү, баары жакшы, кудайга шүгүр. Кубанычтуумун. Так, да эмне? Видео жаккан болсо бир лайк баскыла, класс баскыла, анан алдыга бир комментарий жазып койгула тугандар. Каналда биринчи жолу болуп атсаңар, подписаться деген кнопканы басып койгула, кийинки роликтерде силер менен жүз көрүшүп турабыз, Кудайым буйруса. Ошол, үйгө келдик, азыр уктайбыз. Түштө саат 1-2лерде кайра жумушка чыгабыз. Бир күн ночь иштедик, эми калган кайра өзүбүздүн күндүзгү режимге өтөбүз.
туугандар. Барыңарга ассаламу алейкум. Силер менен болгон мен Гүлжигитмин. Аким KG YouTube каналына кийинки роликтерден көрүшкөнчө аман тургула. Ишиңерге ийгилик, тапканыңардын берекесин берсин. Ассаламу алейкум туугандар.